Қазақстанда болып жатқан борон күндөн күнгө күч алып, унаалар бара жатқан жеринен тоңуп калган. Аллах бардык мусулмандарды сактасын. Видеого лайк басып, дүйнөдөгү жаңылыктарды билип туруу үчүн подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочонда сөз түрдө баса кетиңиздер. Астана Караганды унаа жолунда 200ге жакын унаа калың кардан өтө албай тыгылып калган. Дагы 30 унаа Караганда Балкаш жолунда кардын астында калган. Буга байланыштуу патрулдук милиция кызматкерлери жолдо калган унааларды Темир Тау шаарына, ал эми Темир Таудан кеткен унааларды Карагандыга алып баруу менен алектенип жатышат. Акмола, Алматы, Чыгыш Казакстан, Жамбыл, Караганда, Костанай, Павлодар жана Түркістан облустарында аба ырайынын кескин начарлашына байланыштуу 40 тилкеде жолдор жабылды. Абай районундагы облустук жана республикалык маанидеги жолдордо да кыймылга чектөө киргизилди. Өзгөчө кырдаалды болтурбоо үчүн тиешелүү органдар айдоочуларга кар күрткү же муз тууралуу билдирүүлөрдү байма-бай жөнөтүп, алыскы жолго чыкпоону сунушташат. Бул эскертүүлөргө көңүл бурбаган адамдар кардын астында калат. Буга байланыштуу былтыртан бери аба ырайына байланыштуу жол кыймылын чектөө эскертүүсүн эске албагандарга